Оюн таласында журналисттер, мамлекеттик кызматкерлер, эл өкүлдөрү, өнөр адамдары, дарыгерлер, мугалимдер жана башка тармактын өкүлдөрү алардын башын кичи футбол боюнча келечек турнири бириктирди. Мелдешке 35 жашка чейинки ар тармактын жаштарынан куралган 8 команда катышты. Оюнчулардын даярдыгы мыкты болгондуктан ар бир беттеш курч мүнөздө өтүп кызыктуу учурларга бай болду. Бул сыяктуу иш-чаралар элди спортко тартып, жаштар арасындагы ынтымакты бекемдейт дейт катышуучулар. Негизинен башынан баштап айтканда ушундай инициативаны албетте биз колдоп кеттик жаштар. Союз чогултуп ушундай болуп атат дегенде биз өз жагыбыздан дагы кандай бир идеялар, кандай бир көз караштарды менен бөлүшүп, кудайым буйрса ушундай чоң турнир болуп жатат. Бул жерде кулисанын артында көп адамдар бар дегенде менин оюмча мыкты деңгээлде болуп атат. Кудайым буйрса азыр дагы андан да кызыктуу болот. Кылчайнашкан кызыктуу беттештерди өткөрүп, дарыгерлер жана журналисттер командасы финалга чыгышты. Жыйынтыгында жаш ак халатчандар биринчи орунду багындырып 50 000 сом байгеге ээ болушту. Ал эми экинчи орунду ээлеген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү 30 000 сом менен сыйланса, өнөр командасы 20 000 сом алышты. Уюштуруучулар мындай турнир өлкөдө алгачкы ирет өтүп жатса дагы жогорку деңгээлде болгонун белгилешти. Президентибиздин катышуусунда ар тармактуу жана өкүлдөр менен чоң футбол ойноо болуп өткөн. Дал ушул жерде мына ошол идеяны улай дени сак жашоо пропаганда кылуу деги эле жаштардын арасында достукту бекемдөө. Анан дагы максатынын эң бирден бир жанагы өзгөчө бир бөлүгү ар бир кесипти ардактуу экенин көрсөтсөк деген бир мааниде биз бүгүнкү ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Турнирдин жалпы байге фонду 110 000 сомду түздү. Каражат демөөрчүлөр тарабынан берилген. Ошондой эле мыкты оюнчу, мыкты чабуучу, мыкты дарбазачы, мыкты коргоочу жана мыкты күйөрман номинациялары да каралган. Аларга диплом жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Бул жерде бардык тармактын кесиптин ээлери бар. Мугалимдер бар, врачтар бар, блогерлер бар, журналисттер бар, мамлекеттик кызматчылар бар, өнөр адамдары бар, спорт адамдары бар жана башка. Ошолордун бардыгын башын бириктирип, ынтымакка чакырып, келгиле эми баягы спорт аркылуу, мелдеш аркылуу биримдикке келелик, биргелик, ушулардын ушундай бир дос бололук, жакшы бир ушундай аба куралык. Анан бардыгыбыз биригип, бири-бирибиз менен тааныш болсок, бири-бирибиз менен дос болсок, бири-бирибиз менен бир жакшы бир мамиледе болсок, спорттук мамиледе болсок. Келечек турнири Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулган. Ал эми кийинки оюн эстафета менен Ош шаарына берилди. Нурайым Бейшеналиева, Автандил Бактыбеков, Жумабай Исманалиев, СТВ.